сабакта биз силер менен 14,2, 14,4, 14,6 канчага барабар экенин бирге чыгарып көрөбүз. Бирок мен силерге сунуштайм. Видеону бир саамга токтотуп, өз алдынча чыгарып көргүлө. Кеттик анда бирге чыгаралы. Силер байкагандай мен бирлерди башка түстө, 4тү башка түстө жасалгам. Эмне үчүн? Анткени 14 деген бул 1 ондук жана 4 бирдик бар. Жана ошондой эле бизде ылдыйда 14 топ бар. Ошол 14 топту биз ондук жана бирдик кылып бөлүп алабыз. Бизде 10 топ жана дагы 4 топ бар. Жазып алсак да болот. Бул 10 топ бизде 1 ондук болот. Жана 4 бирдик бар. Ушул топторду колдонуп биз 14,2-ни чыгарабыз. 14,2 деген биз 14төн 2-ни алып салышыбыз керек. Демек 14 топтон 2 топту алып салабыз. 1, 2. Бизде 1 ондук бар. Демек бул жер 1 болот. Жана 4 бирдик эмес, 2 бирдик калды. Демек 2 бирдик болот. Жообу 12. Ошондой эле ыкма менен 14төн кемитебиз 4тү. Эми 2 топ эмес, 4 топ кемитебиз. 1, 2, 3, 4 топту алып салдык. Ошондо бизде бирдик калган жок, 0 бирдик калды. Ал эми ондугубуз бар. 1 ондук жана бирдик калбаган үчүн 0 бирдик болот. Бул 10го барабар. Эми башкача да чыгарып көрсөк болот. Мисалы карагыла. 14 деген бул 10 кошу 4. Бул 14 болот. 10 кошу 4. Бул 14 болот. Эми ошол 14төн кемитебиз 4тү. Алып салабыз 4тү. Ошондой эле ыкма менен бул жазып алсак болот. 14 бул 10 кошу 4. Андан кемитебиз 2-ни. Кемитебиз 2-ни. Мына силер байкаган болуш керек. Бул жерде 4 кемитүү 4 бул 0. Демек бул жер 0 болот. Бул жердеги 0. Ошондой эле 4 кемитүү 2 бул 2. Бул 2. Бул жердеги 2. 12. 10 кошу 2 12. 10 кошу 0 бул 10 болот. Келгиле эми акыркысын чыгарып көрөлү. 14 кемитүү 6. 6 топту алып салабыз. Кеттик анда 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бизде канча топ калды? Бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 топ калды. Демек